Жаман көрсө жаман көрсүн, бизди жамандаса жамандасын. Бирок булар качырылар булар. Силер өкмөт дагы ошондой позицияны карманышыңар керек. Качанга чейин биз адам укугу деп, же аял эмес, же эркек эмес, түшүнүксүз адамдардын да укугун коргой беребиз. Саясатчылар ушу саясатты ойногондочу, айылын, айыл өкмөтүн, районун этегине ороп алганды токтотуш керек да. Анан бийликке келип калганда эле, же бийликке кетип атканда эле районум, айыл өкмөтүм, айылым дейт. Анан жетип алгандан кийин баягы тизеден баткак айыл ошо боюнча эле баткак. Ал бийликтен кеткенден кийин деле ошо баткак. Анан баягы элдин көр турмушу дагы эле баягы көр турмуш да. Биз уюшулуп алып эле, топтоп алып эле Кыргызстандын бюджетин тоноп эле жеп атпайлыбы? Биз уюшулуп алып эле 28 жылдан бери өлкөнү ушул акыбалга алып келип койбодукпу? Бийликти давно эле олигархтар, криминалдар басып алган. Мен буну 2 жылдан бери айтып атам. Президент заложник болуп калды деп. Бул мамлекетте шайлоо болбой калды. Эшикте шайлоо эмес, эшек жайлоо болуп атат. Коррупция менен күрөссөк, эл ишенгендей, эл күткөн адилеттик бир алдыга мындай көзгө көрүнгөндөй кылып күрөшпөйлүбү? Раз күрөшөбүз деп чечтикпи коррупция менен? Демек күрөшөлү келгиле анда. Депутат күнөөлүбү? Депутат жоопко тартылсын. Өкмөттөн бирөө күнөөлүбү? Өкмөт жооптон тартылсын. Бири-бирибиздин аркабыздан сылап, бири-бирибизди актай бербей. Өзгөчө улуттук коопсуздук кызматы. Мына депутаттар ким каерден аталып, кантип пара алып, кимдин каерге алып барып бак тутканын билип атат. Улуттук коопсуздук кызматы бүгүнгө чейин оозун ачпай отурат жаа. Биз жалпы бүткүл кыргыз саясатчылары уюшулган кылмыштуу топко, коррупционерлерге ачык күрөш жарыялап атканда, биздин өкмөт башчы алар менен кызматташып аткандай түр көрсөтөт бизге. Мына Баттукаевдин ишин уюштурган 28 адам дагы уюшкан кылмыштуу топко кирет. Эмне үчүн коррупция токтогон жок? Себеби биз акчалай коррупция менен күрөшүүдөн мурда биз саясий коррупцияны чечип алышыбыз керек. Эгерде саясий коррупция болуп, мына мен жогоруда айтып аткандай адамдар кылган туура эмес иштер үчүн жаза албай, тескерисинче көзгө көрбөгөн жака бекитип колтук алып, аларды акырындан элдин көзүнө көрсөтпөй, тепкичтин бийик тепкичтерине отургузуп, аларды оргой берсе, анда кайсы учурда коррупция токтошу мүмкүн? Биз ошон үчүн айтып атабыз. Бардыгыбыз бирдей бололу. Мыйзам бардыгыбызга бирдей болсун. Эл ишенгендей коррупция менен күрөшөбүз десек, дал мына ушундай миллиарддаган сомдорду урдап кеткен адамдарды, дайынсыз отчетун бербей аткан адамдарды кызматтан алалы. Ушуларга кылмыш жоопкерчиликке тартып жазасын берели. Анан биз айтайлы. Мына биз күрөшүп жатабыз деп. Улуттук коопсуздук кызматы камаган адамдарыңардын бардыгы $1000, $10.000 ашпай атат. Амма бүгүн колуңарда мынакей миллиондон ашкан долларга пара алган адам бизде өкмөттү башкарып отурат. Эл үчүн азыр эшиктеги уюшулган топ бандиттер деле бирдей, бийликте отурган уюшулган топ саясатчылар деле бирдей эле болуп калды. Президент Жээнбеков коррупция менен күрөшүү моралдык укугунан ажырады уже. Bundan ары коррупция менен күрөшө албайт ал. 2016-жылы Садыр Жапаров, Текебаев, Чотонов, Мелик Мырзахматов деген Кыргыздын чыгаан балдарына чабуул башталды Атамбаев тарабынан. Анткени Атамбаевдин президенттикке көрсөтүп аткан талапкери Сооронбай Жээнбековдун ошол маалдагы рейтинги 3% болчу. Алар бүгүн килтеген чоң партияларды ачып алып шайлоого келатат. Бул деген сөз парламент 6-чакырылыштан хуже болот деген сөз. Мен азыр көз ачыктай эле айтып коеюн. Парламент 6-чакырылыштан 100 эсе жаман болот азыр. Алар эртең шайлоо бүткөндөн кийин бакыттыгы туура болгон экен деп айтат экенин дагы билем. Минтранста $520 000 взятка алды деген. Ошол министр азыр биримдиктин футболкасын кийип алып, өзгөндө агитация кылып жүрбөйбү? Анан ошондо биз коррупция менен күрөшүп атат, бирөөгө ишенебизби? Күрөшкөн жок эч ким. Бул даже имитациядан да хуже болуп атат. Мамлекет. Мына эртеңки шайлоодо аскадан секирип өлгөн атат. Шайлоо адилеттүү өтпөйт. Бул бийликтен
адилеттүү деген бул чоң миссия бул. Адилеттүү эмес. Адилеттен кичинерээк таза деген сөз бар. Жада калса таза өтпөйт. Мен оппозиция болуш эмне экенин дагы билем. Анын арты эмне менен бүтөт экенин дагы билем. Бирок мен билип аткан чындык, азыр айтылбаса кеч болуп калат. Себеби мына шайлоодон кийин, урматтуу элим, Кыргызстандын өмүр бою эгемендүүлүгүнөн ажырап кала турган маселелер коюлган атат парламентте. Ошол эле Кыргыз темир жолу коюлган атат. Ошол эле Кыргыз нефтегаз коюлган атат. Биз кайсы бир мамлекеттин этегин кармап калган маселелер коюлган атат жакында. Ошон үчүн бул парламент аларга каршы тура албайт. Ал парламент аларга чоң жер жабак эмес, бүгүн мамлекетти басып алган Жээнбековго каршы тура албайт. Коррупционерге каршы тура албайт, атын айта албай атышат. Эгерде чындап силер үчүн күрөшө турган ниети болсо, булар азыр айтмак кимдин эмне кылып атканын. Айта албайт. Ошон үчүн мен силерге айтып атам, баарына каршы добуш берип, шайлоону, саясатты оңдоп кеткенге шарт түзүп бергиле деп. Анан бир нерсе деселе, Бакиев жаман, убактылуу өкмөт жаман, Атамбаев жаман. Азыркысы андан хуже болуп атпайбы? Мен ошол учурда Атамбаевдин бетине айттым. Шерменде болдуңар, ит болдуңар деп. Бардыгы мени баса калып, тепкилеп, сен ханга кайшайт да, жолуң болбой калат, убактың бирөө нерсе деп бир өрүм-сырымдарды айтып мени чүнчүтүп жүрүшкөн ушул саясатчылар. Эми ошол мени чүнчүтүп тепкилегендер бүгүн Жээнбековду айга күнгө теңеп, аңга алып баратат, аңга. Анан ушул кичинекей шайлоонун тазалык дегенин камсыздай албаган бийлик тазалыктан 1000 эсе бийик турган адам жашоосунун Аллахтан берген маңызын түзгөн адилеттүүлүк дегенди жарата алабы? Бир дагы партия силер, ооба реформа кылыш керек. Бирок реформа бүгүнкү узурпацияланган бийликтин тушунда болушу мүмкүн эмес. Ага шарт жок азыр. Мен бир дагы партия, жаман партия деп айткандан алып, ичинде укмуш балдар бар атат. Бирок ошол балдар дагы садага чабылып кеткен атат. Билекке каршы. Силер айтып аткан иллюстрация, мына эртең октябрдагы шайлоодо болуш керек. Баарына каршы чыгып туруп иллюстрация жасаш керек булар. Ошондо гана булар саясатчылар дагы, бийликтегилер дагы көз ачат. Түшүнөт. Бул эл менен ойносо болбойт экенин билиш керек булар. Силер шайлоону каршы чыйып койсок 600 миллион акча күйүп кетет экен деп кейбегиле. Мына мамлекетке пандемияда эч нерсе кылбай туруп 1 миллиард доллар карыз алган атат. 300 миллион алып келип жеп койду уже. Менин шайлоого бара албай атканымдын себеби да ушул. Бийликтин адилетсиздигин, бийликтин мыйзамсыздыгын мен легитимдештирип койгум келбейт. Эртең тарыхта бул тарыхта жазылганда мен да ошол жакта жазыла албайм. Мен керісінше саяси маданияттуулукту көрсөтүп, солидарность кылып, мен Текебаев менен, Садыр Жапаров менен, Чотонов менен, Мелик Мырзахматовдор менен күчүрө калдым. Миллиарддаган сомдор мамлекеттин казынасынан жоголуп атат. Ошого кейгиле. Бул парламент келсе, ал коррупцияны бетине ача албайт. Кыргыз төшөктө жатып өлбөйт. Кыргыз кылычтын мизинде кетет. Кааласа камап койсун, кааласа бышырып жесин. Мен элдин колдоосун ала албайм. Юсуп Абдрахмановдун кор болгонун окудум. Исхак Разаковдун кор болгонун окудум. Насирдин Исановдун кор болгонун окудум. Бекмамат Осмоновдун кор болгонун окудум. Султан Ибраимовдун кор болгонун окудум. Насирдин Исановдун мен десем өлүп кеткенин окудум. Мен дагы ошолордун бири болуп калат экенимди билем. Бирок мен ошолордой болгум келет. Өлүп калсам да.